кайсы бир адам эгерде тилди үйрөнсө, ал коомду өзгөчөлөнүп турсун деген максатта мына феномен деп атадык. Албетте биздин эң биринчи максаттарыбыздын бири бул курсту ачып атканда ушул кыргыз тилине басым жасаганбыз да. Салыштыра кетсек, англис тилинин грамматикасы кыргыз тилине аябай жакын. Ой, канчалык көп маалымат билсең, ошончолук тилди жакшы билесиң деген бул да стереотип да. Чынында андай эмес. Багытыбыз дагы араб тили, англис тили болчу. Бир учурда эки тилди үйрөнгөм да. Адамдар азыр тез ийгиликке жетүүнүн үстүндө да. Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр бирөө нефть сатат, бирөө газ сатат, бирөө бир продуктасын сатат, бирөө машина технология сатса, Америка эмне кылды? Америка бизге куру кыялдарды сатты да. 45 мүнөт бир мугалим берет грамматиканы. Анан 45 мүнөт практика деп коебуз, же listening деп коебуз, аралаш. Ошону башка мугалим берет да. Бир 2-3 ай жакшылап окуп, андан кийин дагы 4 ай, 5 ай дагы сабыр кылсаңар, анан ачыласыңар да. Салам алейкум, Аманат Медиа YouTube баракчасынын катталуучусу. Бүгүн дагы бир өзгөчө маектин үстүндө турабыз. Анткени жай мезгили келди. Мектеп окуучулары, студенттер, жалпы эле өспүрүмдөр жайкы эс алууга чыкты. Ал эми ушул эс алуу учурунда кээ бир окуучулар, кээ бир студенттер өзлөрүнүн максаттарын, кыялдарын ишке ашыруу максатында ар кандай ийримдерге катышып келет. Ошолордун ичинде эң эле адамга керектүү болгон бул тил маселеси болуп келет. Ошол тил жаатында бүгүн биздин Аманат Медиа YouTube баракчасына конок чакырып, ошол тил жаатында көп жылдан бери эмгектенип келген Байман мырзаны эфирге чакырдык. Салам алейкум, Байман мырза. Алейкум ассалам. Жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы? Акыркы күндөрү ошол ийрим деп калдык. Тил жаатында мындай өспүрүмдөрдүн мектеп курагындагы, студент курагындагы изденүүчү, талап кылуучу адамдардын аракеттери кандай болуп атат? Негизи акыркы учурларды карай турган болсок, глобалдашуу заманында көп нерсе өзгөрүп атат да. Өзгөргөндө да аябай бат өзгөрүп атат. Мисалы, мурун деген офлайн сабактар, университетке барып, колледжге барып окуу аябай актуалдуу болсо, азыр барган сайын курстардан окуп, ийримдерден окуп, кыска убакыттын аралыгында бир жыйынтык чыгарып, результатты карап, анан ошого жараша жумуштарды аркалап кетип атат да, иштепчи. Азыр адамдар бир аз мындай батыраак ийгиликке жетүүнүн үстүндө болуп калды. Ошол себептен ийримдер, кружоктор аябай актуалдуу болуп баштады. Ийгиликке жетүү деп калдыңыз. Деги эле сиздердин ийрим тууралуу, борбор тууралуу айтсаңыз, кайсыл багыттарда окутуп келесиз? Канча жылдан бери? Деги эле сиздердин ошол курс жаатындагы борборуңуздардын аталышы кандай? Биздин курстун негизи борбор бул мекемебиздин аталышы Феномен Study. Феномен деген сөздүн өзүн чечмелей келсек, бул көрүнүш, кубулуш деп феномен деген англис тилинен которулат. Бул эмне себептен? Анткени биз орус тилинен эле колдонобуз, феноменальный дегенчи, феноменальная память дейбиз, өзгөчө бир эс тутуму бар адамды айтабыз. Коомдо өзгөчөлөнүп тургандарды айтабыз. Ошол себептен кайсы бир адам эгерде тилди үйрөнсө, ал коомду өзгөчөлөнүп турсун деген максатта мына феномен деп атадык. Анан биздин мекеме, борбор, тил борбору бул былтыр ачылды. Былтыр марттын 1-inde ачылды. Ошондо 1 жылдан ашып калды иштеп атканыбызга. Анан биз борборубузда учурда англис тилин окутабыз. Июльдан баштап араб тилин окута баштайбыз. Араб тилине дагы атайын native speaker деп коебуз. Ошол эне тили араб тили болгон устаздан алдык. Буюрса, анан дагы жакшы максаттар бар алдыда. Ошолорго көздөй аз умтулуп атабыз. Анан сиздердин ийримдерге бараарда кандай курактагыларды аласыз? Анткени кээ бирөө Бишкекте окуп жүргөндөр бар, мен англис тилин үйрөнөм деп, орус тилдүү кыргыздар бар да. Анан дагы айыл жергесинде келип, мен дагы ошол англис тилин, араб тилин үйрөнөт элем, бирок менин орус тилим бир аз начарыраак, мага мындай кыргыз тилинде үйрөтүлөбү деген сыяктуу суроолор болот да. Ооба, албетте эң актуалдуу суроолордун бири ушул. Биринчи жаш курак. Анткени жаш куракка жараша адамдын кабыл алуусу да жөө экен да. Эгерде жаш баланы, мисалы 9 жаштагы, 10 жаштагы баланы 20 жаштагы балдар менен кошуп койсоң, ал кыйналат, өзүн тартынат, сүйлөй албай калат, анан окуусу бекерге кетип калат да. Ошол себептен биз жаш куракка карап бөлөбүз. Азыр учурда деген бизде 3 жаш курактагы студенттер жана группалар бар. Мисалы 8 жаштан, 9 жаштан 12 жашка чейин бир группа, андан 13, 14, 15 жаштагы бир группа бар. Андан сырткары 15 жаштан жогоркулар өзүнчө бир группа болуп окуйт. Эффективдүүлүгү аябай жакшы. Ошентип бөлгөндөчү. Анан кыргыз тили боюнча айтып атабыз. Албетте биздин эң биринчи максаттарыбыздын бири бул курсту ачып атканда ушул кыргыз тилине басым жасаганбыз да. Байкап көрсөк, шаарда көбүнчө чоң мегаполистерде болсун, башка болсун, негизи эле мындай орус тилине басым көп жасалат дагы, орус тилдүү курстар көп.
мисалы англис тилди үйрөтүп атканда орус тилинде үйрөтөт да. Ошол себептен региондордон келген, айыл жергесинен келген балдар орус тили начар болушу мүмкүн же такыр билбеши мүмкүн. Эң эле биринчи англис тилден мурун орус тилин үйрөнүп, анан англис тилин үйрөнүш керек деген ой келет да. Болбосо жакшы түшүнбөй каласың, чын элечи. Орус тили салыштырып келгенде англис тилине караганда бир топ эле оор да. Грамматикасы болсун, башкасы болсун, оор дагы бул өзү эле 1 жыл убакытты талап кылышы мүмкүн да. Бери дегенде элечи, бир аз сүйлөп калыш үчүн. Анан элестетиңиз, жаңы англис тилин окуйм, чет жака чыгам, иштейм деген адам биринчи орус тилине бир жыл убакыт коротуп окуп атканда эле анын мындайча айтканда мотивациясы кетип калышы мүмкүн англис тилин окуганга же орус тилин окуп атып өтө оор болуп кеткенде ал каалоосу түшүп калышы мүмкүн. Англис тили да ушундай оор депчи. Ошол себептен биз кыргыз тилине басым жасап, биздин сабактар кыргыз тилинде өтүлөт. Албетте арасында орус тилдүүлөр келип калат, аларга дагы өзүнчө орус тилинде түшүндүрөбүз. Дээрлик биздин программа эки тилде жазылган. Кыргыз тилинде, анан орус тилинде. Ошондуктан экөөнү тең адаптация кылып кете беребиз. Ошол экөөнү деп калдыңыз, салыштыруу бетинде кандай болот экен? Анткени диспетчерде иштеп жүргөн, ресепшнде иштеп жүргөндөрдү сурай келсең эле, башында орус мектепти бүткөн, анан мага ошол орус тилин билгендигим үчүн англис тилин окуп үйрөнүү мага жеңил болгон депчи. Анан салыштыруу иретинде кандай экен? Албетте, ооба, бул адамдын мурунку өтмүшүнө жараша болот. Мисалы үчүн мектеп кезинде ал орус тилинде маалыматты кабыл алып жүргөн болсо, дээрлик сүйлөшкөндө орус тилинде ойлонсо, ал адам үчүн биз орус тилинде маалымат алуусун сунуштайбыз да. Орусча бергенге аракет кылабыз өзүбүз дагы. Ал эми кыргызча ойлонуп жүрөт адамчы, дээрлик өзүнүн жашоосунда айлана чөйрөсү дагы бүт балдар кыргызча сүйлөйт, ойлогону кыргызча, анан орусча деле түшүнөт жакшы элечи. Бирок ал адамга биз кыргызча сунуштайбыз. Анткени ойлоп атканда кыргызча сөздөр келет да бирүүчү. Салыштыра кетсек, англис тилинин грамматикасы кыргыз тилине аябай жакын. Кыргыз тилине жакын болгон үчүн түшүндүргөндө албетте кээ бир оор маселелер бар, оор грамматический бир темалар бар. Аларды эсепке албаганда негизи кыргыз тилинде үйрөнсө болот. Анан ушул жерде бир стереотип жөнүндө айта кетейин да. Адамдар кыргыз тилинде окутат десе эле, кыргыз тилинин грамматикасы оор, анан үйрөнө албайсың деген сөздөр кетет да. Негизи кыргыз тилинин грамматикасын үйрөтпөйбүз да бизчи. Биз деген англис тилин үйрөтөбүз. Болгону биз как инструмент катары, курал катары кыргыз тилин тандап алганбыз да. Демек бул кадимки эле азыр экөөбүз баарлашып атканда эле кыргыз тили аркылуу биз англис тилин үйрөтөбүз. Ошондуктан жеңил. Анан негизи эле могу карантин учуру болдубу билбейм, ошол доорду басып өткөндөн кийин онлайн, офлайн деген темалар өтө популярдуу болду да. Анан силердин формат кандай окутулат? Баардыгын тең офлайн түрүндө окутасыздарбы же онлайн дагы барбы? Айтайын дегеним, бирөө жумуштан чыгып алып силердин курска жазылам деши мүмкүн. Кээ бирөө болсо мен үй кожойкесимин, үйдөн сыртка чыга албайм, мен онлайн гана окуй алам дегендерге кандай багытты бересиздер? Жалпысынан алганда бизде офлайн дагы, онлайн дагы окутулат, индивидуалдуу дагы, группа менен дагы окутулат. Биз баардык жагын камтыганбыз да. Ар кимдин шарты ар кандай экен, ар кимдин кабыл алуусу ар кандай, графиги да ар кандай да. Ошого байланыштуу эң эле биринчи офлайн жөнүндө айта турган болсом, Бишкек шаарындагылар үчүн же атайын айыл жергесинен Бишкек шаарына каникулга келип окуйм дегендер үчүн биздин офис бар Бишкекте, центрде, Борбордо. Ошол жерден окуса болот. Жана ошондой эле онлайн түрүндө бул дүйнө жүзүнөн бизге Америкадан көбүнчө, Англиядан жазып катталып окушат. Алар деген эми ошол жакта учурда миграцияда жүрүп иштеп жүргөндөр болуп, анан чынында эле мындай англис тилинин муктаждыгын сезет да, ошол жакта иштеп жүрүпчү. Анан алар кайрылышат бизге. Биз ошондуктан аларга көбүнчө индивидуалдуу өтөбүз. Учурда бизде 2 онлайн групповой сабактар бар. Алар дагы группада бир 10га чейин студент окуйт. Ошентип онлайн дагы, офлайн дагы алып барабыз. Акыркы коңгуроо учурунда Ысык көлгө барып, жана президенттин астындагы Акылман деген лицей бар да. Ошол жакка барсак, 5-6 класстын окуучулары биз Кембридждин, Оксфордтун, Гарвардтын форматында англис тилин үйрөнөбүз деп калды. Анан ошондо ой келип кетти да. Анан эми сиздердин курска барган окуучулар, студенттер кайсыл китептерден окуйт? Анан башка тил курстардан сиздердики айырмасы кандай? Жакшы суроо болду. Негизи биз ушул жагында аябай ойлондук да. Биз өз кичинекей кезибизди карай турган болсок, мектеп кезинде биз Аракен, анан жана дагы бир китептер бар болчу, азыр атын унутуп атам. Верошагин деген. Ошол китептер менен өттүк, бирок ал деген эч кандай деңгээлге бөлүнгөн эмес, жана каралган эмес да, деңгээл боюнчачы. Ошондуктан 5-класстагы китепти карасаң да, 11-класстагы китепти карасаң да оор. Анан 11 жыл окуп, 3-класстан баштап окуганда 8 жыл окусаң,
дагы деле сүйлөй албай жүрөсүң да. Демек бул деген ал китептин мындай эффективдүү эместигин билдирет да. Китептер көбүнчө Оксфордтон, Кембриджден, ошол Англиядан жазылат. Анан биздин формат кандай? Биз ошол карап көрсөк, китептер көбүнчө жазылганда биздин деңгээлге дегенде кыргыздардын же Орто Азиянын элдеринин кабыл алуусуна ылайыкташкан эмес да көбүнчөчү. Бизде өзгөчөлүктөр бар да. Мисалы үчүн кээ бир темалар бизге туура келбей калышы мүмкүн. Сүйлөгөндө биз антип сүйлөбөшүбүз мүмкүн. Ошол себептен биз анан иштеп чыгардык да өзүбүздүн программанычы. Биз өзүбүздүн программаны иштеп чыгардык. Ал башталгыч деңгээлдегилер үчүн. Мисалы жаңы келген адам үчүн жеңил болуш үчүн баардыгын деңгээлге бөлүп, эң керектүү гана темаларды алып туруп, ошолорду жаздык. Ошонун негизинде бир 2-3 ай окуган адам грамматиканы көп нерсени түшүнүп калат да, бир 80% түшүнүп калат дагы. Ошону эле өздөштүрүп автоматтык деңгээлге чыгарса, автоматизация деп коет го. Ошого жеткизгенден кийин адам жакшы сүйлөп калат да. Ал эми кийинки баскычтары А2, Б1, Б2 деген деңгээлдери бул албетте биз программа жазып жетише элекпиз, бүтө элекпиз, бирок планда бар. Аларды деген көбүнчө даяр эле материалдарды топтоштуруп, эң актуалдуу, эң керектүү жерлерин алып берип атабыз. Азыр учурда ошол айтып аткан эле Оксфордтун китеби бар. Бул Navigate дегенчи, Navigate. Ошол китеп менен беребиз. Бул pre-intermediate деңгээлдегилер үчүн. Негизи өзүбүздүн китеп бар азыркы учурда. Атайын биздин методика менен жасалган, кыргыз тилине ылайыкташкан, кыргыздардын менталитетине туура келген. Сүйлөмүңүздүн арасында деңгээл деп калдыңыз. Эми ушундай учур болот экен да. Кээ бирөө 5 айдын ичинде үйрөнүп калсам дейт, кээ бирөө шашылыш түрдө ушундай мен Европага, Англияга же океандын нар жагына, Америкага кетишим керек, мен тил үйрөнүп калышым керек деген максаттар бар да. Анан сиздердин деңгээлдер канча ай болуп бөлүнөт? Бир деңгээл 2 айга бөлүнөт. Бул көпчүлүк эле курстарда ушундай. 2 айга дегенде биз мисалы үчүн бир айда 20 сабак өтсөк, 40 сабактын ичинде бир деңгээлди бүткөнгө жетишет да. Бирок ошол эле учурда шарт бар да. Эгерде ал адам чын эле окуса. Мисалы үчүн биз деңгээлди жөн эле келип кетип эле өтүп койбойбуз да. Анан китепти бүтүрүү деген бул деңгээлди өтүү деген эмес да. Ошол китептеги маалыматты, темаларды өздөштүрүү. Ошол сөздөрдү жаттап сүйлөй алуу, демек ошол деңгээлди өтүү дегенди билдирет. Негизинен ошол адамдын кабыл алуусуна да жараша болот. Кээ бир адамдар чын эле кабыл алуусу начар болот, эс тутуму начар болот. Аларга бир аз көбүрөөк убакыт талап кылынат. 2-3 ай эмес, балким 4 ай, 5 ай кетет. Кээ бирлерине бат эле 2 айдагы эмес, 1 айдын ичинде эле өздөштүрүп коет. Анан чын эле жандай шашылыш болуп калган студенттер болот. Мен 1 айдын ичинде тияга кетет элем, визам чыгып калды, англис тилин батыраак үйрөнүп, сүйлөп калуу, кичине түшүнүп калсам болду дегендер, алар индивидуалдуу сабактарды алат, интенсивдүү. Алардын шартында батыраак үйрөнүшөт да. Анан кийин мисалы азыр кыргыздардын көбү буга чейин Казакстанга, Россияга гана мигрант болуп иштеп келсе, акыркы жылдары океандын нар жагына трак айдаганы кетип атышат. Англияга болсо клубника, жашылча жер жемиштерди терип, кээ бирөө болсо ошо Европада жанагындай машинанын тетиктерин жасаган ишкана фермаларга чейин барып аткан учурлар болот да. Анан ошондой мисалы бир адам ушинтип Европага же Англияга кетейин деп 3 ай мурун катталып койду. Анан ошонун тегерегинде мен дагы ошол жок дегенде англис тилимди бир деңгээлге өйдө көтөрүп алайын дегендерге кандай кеңеш бересиз? Кайсыл нерселерди билип алуу үчүн? Биз мындай кылабыз да, дайыма студент келет. Студент келгенде ал менен сүйлөшүп, анын максаттарын аныктайбыз да. Максаттарын аныктайбыз, ал кайсы тармакта иштегиси келет, ал үчүн эмне маанилүү. Кээ бир адамдар үчүн грамматиканы түшүнгөн маанилүү, кээ бир адамдар үчүн сөз жаттаган, кээ бир адамдар үчүн сүйлөгөн маанилүү. Кээ бир адамдар өзүм үчүн эле бир китепти окуганда түшүнсөм же видео көргөндө түшүнсөм деген максаттар болот да, кыялдар болот. Ошол себептен биз ар бир адамга индивидуалдуу подходду көрсөтүп беребиз. Жалпысынан алып караганда, орто статистикалык адамга биз эмнелерди сунуштайбыз? Адам негизи эле мындай статистика бар да, күнүнө 300-400 сөздүн тегерегинде сүйлөйт экен. Эгерде орто мындай жөнөкөй эле темаларды сүйлөшкөндө 300-400 сөз кетирет, колдонот экен, кайталанбаган, бири-бирине окшошпогон. Алардын арасында бир 70-60га жакыны этиш болот экен да, этиштер болуп эсептелет экен. Биз ошол өзүбүздүн китебибиздин эң башкы бетинде эң керектүү 100 этишти камтыганбыз. Ошолорду беребиз. Андан сырткары аяк жагында дагы бир 200дөн ашык сөз бар. Эң керектүү фразалар, обороттор же ошондой эле сөздөр. Андан сырткары бул сөздүк болсо, экинчиси темалар.
кайсы темаларга көңүл буруш керек. Грамматикада негизи эле кайсы гана тил болбосун оңдун тегерегиндеги эң керектүү темалар бар да. Буну ушундай айтып кетем. Негизи принцип Паретто деген бар да. Паретто принциби деген бар. Бул 20-80 дегенди билдирет. Кайсы бир нерселерди биз аткарабыз, 80% энергиябыз кетет, убактыбыз кетет, бирок 20% бир результат, жыйынтык берет да. Ал эми кээ бир нерселер бар, ушунчалык бир аз эле убакыт кетет, энергия да аз коройт, бирок ушунчалык таамай нерсе кылынгандыктан 80% жыйынтыкты берет да. Бул эмнеден дегенде, ошо туура подходту, туура бир ыкманы тандап алганда. Ошол себептен айтат элек, биз бир 10 тегерегиндеги адамды, ошол 10 теманы өздөштүрсө, адамдын деңгээлин мындай 0дон аябай эле өстүрүп сала турган темалар бар. Адам ошол тегерегинде жакшылап практика кылып, көбүрөөк машыкса, чын эле нейтив спикерлерди, башка чет өлкөлүктөрдү түшүнүп, алар менен баарлаша алат да. А биз кандай болот? Көбүнчө бизде мындай да, тил үйрөнүп баштаганда, ой, канчалык көп маалымат билсең, ошончолук тилди жакшы билесиң деген бул да стереотип да. Чынында андай эмес. Эгерде биз ошондой болгондо, мисалы, мага караганда көп сөздү билип, же көп грамматикалык бир темаларды билип, бирок сүйлөй албаган адамдар болушу мүмкүн да. Ошол себептен айтат элем, кичине аз билсең дагы, бирок ошону жакшы деңгээлде өздөштүрө алсаң, колдоно алсаң, демек сенин деңгээлиң жакшы болот. Бул дегени мындай аз нерсени бышырыш керек да. Кечке эле көп нерсени алып эле чаржайт эле окуй бербестен бир системалык түрдө окуп ошону үйрөнсө аябай жакшы болот. Бул грамматика жагында. Анан сөзсүз адам деген listeningди да жакшыртыш керек. Listening деген бул угуу жөндөмү. Эң эле биринчи мындай карап көрсөк 4 жөндөм бар. Listening, reading, writing, анан speaking дегенчи. Угуу, окуу, угуп түшүнүү, сүйлөө, анан жазуу да. Ушулардын арасынан эң биринчидеги турган бул listening экен, угуу жөндөмү экен. Анткени жаш баланы карасаң биринчи угат да. Угуп түшүнгөндөн кийин анан сүйлөп баштайт, жооп берип баштайт. Демек, биз дагы жакшы сүйлөшүбүз мүмкүн, бирок түшүнбөй калган учурлар көп болот да. Ошондуктан listeningде дагы параллельно грамматиканы үйрөнүп атканда, сөз жаттап атканда чогуу алып кетиш керек. Ушул видеону көргөндөн кийин, мисалы силер мугалим болуп келдиңер, канчалаган окуучуларды, канчалаган мындай илим издөөчүлөрдү мындай багыт берип, анын тил үйрөнүүсүнө себепчи болдуңар да. Анан өзүңүздүн тарыхыңызга келсек, сиз өзүңүз англис тилин, араб тилин кандай методика менен окуп үйрөнгөнсүз, анан канча айдын тегерегинде өзүңүзгө кабыл алгансыз? Негизи өзүмдүн таржымалымды айта турган болсом, мен 18 жашымда жаңы мектепти бүтүп, анан университетке абитуриент болуп өтүп, андан кийин студент болуп окуп баштаганда бир ай кыйналгам. Сүйлөй алчу эмесмин, сөз байлыгым деле аз болчу, мындай сөздөрдү аз эле билип, анан мен деле кыйналып баштаганда бир адам мага ошо жол көрсөтүп, могу нерселерди үйрөнсөң, аябай жакшы болот деп көрсөткөндөн кийин анан мен үчүн жаңы алам ачылган да. Ошондон баштап менде өзгөрүү башталган. Демек, бул 18 жашымда. 18 жашымда биринчи курсумда башталган. Чынын айтсам, мен башында эми мени мындай жолдоп, багыттап турган киши деле болгон эмес. Анан экинчиден мен курска дагы барган эмесмин да. Эми университет жетиштүү деген ойдо жүргөн болчумун. Ошол себептен мен чаржайт эле окугам. Ачыгын эле айтканда, аз көпчүлүгүбүз ошо деле окуйбуз да. YouTube'дан толтура нерселерди үйрөнөбүз, окуй беребиз, ала беребиз, бирок ал мындай пайдасын азыраак тийгизет. Жана Паретто принцибинин негизинде 80% энергиябыз кетет, убактыбыз кетет, бирок жыйынтыгында 20% бир результат болот да. Мен деле ошентип эле окугам. Ачыгын айтсам, биринчи курста аябай англис тилине басым жасагам. Ошол учурда университетте биздин факультет лингвистика болгонго байланыштуу багытыбыз дагы араб тили, англис тили болчу. Бир учурда эки тилди үйрөнгөм да. Эки тилди үйрөнгөн бир аз оор болот. Кабыл алуу жагынан, анан экөө кээде аралашып кетет, башка болот. Эме дагы, кандай десем, прогресс дагы аябай жай жүрөт да. Анткени эки тилге эки убакыт, башка убакыт, эки башка көңүл бурулат да. Ошол себептен ошондой болгон. Мындай калп айтпайм, бир жылдын ичинде англисче жакшы түшүнүп сүйлөп калгам. Ал эми арабчам болсо бир аз мындай дагы деле башталгыч деңгээлде турган да. Анан экинчи курстан баштап араб тилине басым жасап, араб тилин үйрөнгөм. Азыр болсо айтат элем, мен ушу өзүм андан кийин түрк тилин да үйрөндүм, андан кийин башка тилдерди да үйрөнгөнгө аракет кылдым. Азыр болсо айтам, жок, момо темаларды үйрөнсө аябай жакшы болот. Ушул гана сени өстүрөт депчи. Бизге уже ачык айкын болуп калды да. Анан көбүндө мындай кандай десем, аргумент болот да. Сен өзүң 2-3 жылда үйрөнүп алып, анан бизге кантип эле 2-3 айда үйрөтөсүң депчи. Негизги максат өзү ошол да. Адам өзүнүн бир тажрыйбасынан бир нерсени өтөт.
андан кийин билет ошол туура эмес экенинчи, кийинкиде аны кайталабаганга аракет кылат да. Ошол себептен айтат элем, 2-3 айда мындай өзүнүн жеңил темаларда оюн билдирип калса мүмкүн толук. Бир гана шарт менен аракет кылып, күн сайын 2-3 сааттан окуса, өз алдынчачы. Анан сиз ошол иримди англис тилин, араб тилин үйрөтүп бүткөндөн кийин эң биринчи ошолор келгендеги баарлашуу деп эдиңизби? Ошол баарлашуу учурундагы бир максаттарын укканда азыркы жаштардын максаты кандай экен, анан мурункулардын максаты кандай экен? Анткени мындай кээде сиздин акылыңызга келбей турган бир максаттарды айтышы мүмкүн да. Арасынан может Нобель сыйлыгын алам деши мүмкүн, же бир маданиятты Кыргызстанга алып келип ошол жаатын өнүктүрөм деген максаттар болушу мүмкүн да. Сиздин курска келген азыркы жаш муундун максаттары кандай экен? Көбүнчө бул деген биздеги азыр медианын аябай мындай таасири күч болуп турган мезгилде соц тармактардан дагы биз ийгиликти мындай пропагандалоонун бир үстүндөбүз да. Өзүбүз эмес, балким батыштан же Америка тараптан дагы ошол пропагандалап атат. Мисалы, сен ийгиликтүү болуш үчүн мондай кылышың керек, тигиндей кылышың керек деп. Ошол себептен эң биринчи актуалдуу бул проблема деп деле ойлойм. Көйгөйлөрдүн бири адамдар азыр тез ийгиликке жетүүнүн үстүндө да. Ошол себептен сабыр уже мурункудай болбой калды, мурункудай аракет да жумшалбай калды. Бир аз эле окшошпой калса башка тармакка өтүп кетет. Бизнес нөлдөн болсун, башка болсун, айтор ушундай бизнеске кызыгып, бизнесте шыгы жок болсо деле бизнеске кирип, же мисалы үчүн айтиге шыгы жок болсо деле айтиге кирип, англискийге бизге деле ошондойлор келет. Англискийге деле кызыкпаса, бирок адамдар үйрөнүп атат, мен деле ийгиликтүү болуш үчүн үйрөнүшүм керек деген максатта эле келип эле жөн окуп койгондар бар да. Ошол себептен бул максатсыздык да. Коомдо мисалы үчүн баардык эле дүбүрт эле бир нерсени көздөй кетип атса, адам өзүн биринчи аныктабай туруп эле ошону көздөй кетип аткан, бул стадное чувство деп коет го. Ошол бир көйгөй бар да, ошондойчу. Анан максаттар албетте көбүнкү жакшы. Чет өлкөгө барып, тажрыйба алып, өзүмдүн билимимди өстүрүп, анан кайра келип Кыргызстанга салымымды кошсом деген да максаттар бар. Бул мындай максаттарды угуп аябай сүйүнөсүң. Дагы бир максаттардын бири бул ал жака барып, иштеп, көбүнчө мисалы азыркы учурда Америкага кетишип атпайбы? Америкага эмнеге барасың десе, акчасы жакшы төлөнөт деген максат менен кетишет да. Акчасы төлөнөт. Албетте биз эч кимди жектей албайбыз, туура эмес кылып атасың деп да айта албайбыз. Ар кимдин өзүнүн жашоосу, ар кандай бир абалдар болот, оор шарттар болот, туура эле. Бирок ар бир нерседе бир конечный максат болуш керек экен да. Эмне деген, мисалы үчүн мен азыр барам, акча табам, макул, акча таап атам, бирок ошонун артында эмнеге жетишем дегенчи. Ошон и что дальше деген бар го орусчада. И что дальше дегенчи, акчаны таптың, и что дальше? Ошол менен эле сенин купулуң толуп калабы, же ошондо дагы бир нерсе жетпейби дегенчи. Демек, акчаны дагы каяка короторубузду дагы ойлонуп коюш керек экен да. Жөн эле тапканды эмес, ошондо бир жашоо максаттуу болуп, маңыздуу кетет экен. Эң актуалдуу темалардын бири ушул. Бирөө жарымы жумушка барса, жарымы окууга барат. Анан өкүнүчтүү нерселердин бири албетте бул бир 60% тегерегинде сурамжылоо жүргөндө коомдон 60% жаштар биринчи мүмкүнчүлүк болгондо эмне кылат элең дегенде, биринчи мүмкүнчүлүк болгондо Кыргызстандан кетет элем деген. Мындай мүмкүнчүлүгүм болсо эмне кылат элең деген суроолор болот да. Кыргызстандан кетет элем деген ойлор бар да. Бул дегени балким ошо жашоону, бактылуулукту бир гана чет өлкөдөн көрүп калган бир деңгээл жаралып калды биздечи. Анан бул жерде кызыктуу бир нерсе бар да. Негизи эле дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр бирөө нефть сатат, бирөө газ сатат, бирөө бир продуктасын сатат, бирөө машина технология сатса, Америка эмне кылды? Америка бизге куру кыялдарды сатты да. Куру кыялдарды сатты. Биз Америкага барганда ошол жакта бактылуулукту көрүп калдык да. Ошол себептен адамдар деген жанагы эле нерсе, балким бул видеону көрүп аткандар мени мындай жектеп, "Ой, туура эмес айтып атасың, сен билбейсиң, өзүң ушинтип эле" деши мүмкүн. Албетте кошулам. Мен эч ким жектебейм, болгону ошондой бир абал жаралат да. Бул деген эмне? Пропаганданын негизинде биз кээ бирлерибиз ошонун курмандыгы да болуп калып атабыз. Жөн эле Америкага барып эле, мен канча өзүмдүн досторум бар, тааныштарым бар, өзүмдүн студенттерим деле бар, ошол жакта учурда иштеп аткан. Анан мен дайыма сурайм да, бардыңар хорошо. Не болду, кандай болду деп кызыгып сурайм да. Абалыңар кандай дегенде көбү айтат да. Агай, чынын айтсам, Америка дей бериппиз, бирок бул жака келгенде только иштеш керек экен, стресс, жумуш үй болуп калат экен, бир күн иштебей калсаң тигиндей болот экен деп өзүнүн минус жактарын айтат да, албеттечи. Анан студенттерим деле айтат, ой, Америка деп
тилиң кандай болуп калды деп сурайм дейм. Америкага бардың, тилиң укмуш болуп кетсе керек деп кызыгам да. Жок дейт да. Анткени мен мисалы иштеген тармагым бул доставка, жеткирүү. Анан ал жерде бир белгилүү эле бир сөздөр бар. Ошону эле билем, ошонун алкагында эле сүйлөшөм, андан сырткары сүйлөшпөйм. Ошондуктан андай деле укмуш өзүп кеткен жок. Мен тескерисинче мени өз алдынча дагы окуп атам дейт да. Деп айтышат. Ошондой учурлар бар. Жалпысынан алганда ушундай. Эгер сиздердин илимге баргандан кийин тил жаатын алып кетип, дагы кошумча кандай кесиптерди алып кетүүнү сунуштайсыз? Балким жанагындай IT тармагында иштөөдө программирование үйрөнүп алыш керек, же болбосо бир заман талабына ылайык сиздердин тилди билип, дагы кошумча кайсы кесипти алып кетүүнү сунуштайсыз? Туура айттыңыз. Негизи тил бул жөн эле курал да, адамдар менен баарлашуу. Азыр мен кыргыз тилин билген үчүн мен Кыргызстанда эч кимден жогору эмесмин да. Мындайча айтканда, англис тилин билсең деле сен Америкада же Англияга бар, же ошол эле англис тилдүү өлкөлөргө бар, сенин үстөмдүгүң болбойт алардын арасындачы. Ошондуктан сөзсүз бир кесиптин ээси болуш керек. Эгерде албетте мугалим болуп же ушул билим жаатында кетпесең, анда бир кесипти аркалаган жакшы. Эң азыркы актуалдуу тармактардын бири, эгерде адамдын ошого шыгы болсо, кызыгуусу болсо, анда IT тармагын сунуштайт элем. Анткени бул офлайндагы, онлайнда иштегенге аябай сонун шарттарды түзүп берет да, мүмкүнчүлүктөр чоң аябай, маянасы да жакшы. Учурда мисалы үчүн диспетчер болуп иштегендер бар, тилди билип алып, трак айдагандар бар. Негизи эле эң жакшы жумуштардын бири ушул азыр технология заманы өнүгүп аткандыктан, технология, медиа тармагында, SMM болсун, жандай маркетинг тармагында болсун, ошондайга киргенге мен сунуштайм да. Анан мисалы булактарды издөдө кээде биз мындай YouTube'данбы, Google'данбы, Facebook'тан, Instagram'дан издеп атканда, орус тилинде жазганда бир мындай чектелгендей эле сезиле берет да. Анан көбү менен сүйлөшө келсең, эгер англис тилин билсең, бир 90га жакын бир булактар бар, маалыматтар кенен айтылган деп калат го. Ошону сиздин өзүңүздүн практикаңызда кандай болгон? Туура, негизи тилди англис тилин өтө билгенден кийин аябай ресурстар, булактар, маалымат булагына ушундай колуң кенен ачылат да. Бул деген мен өзүм деле байкайм, биз тилди мындай салыштырып, адамдарга кантип түшүндүрсө болот деген негизде кээ бир видеолорду издейбиз да. Ошол темадачы. Издегенде орусчада айтылбаган нерселер англисчеде айтылат да, кээдечи. Ошондуктан анан аябай көп. Чынында эле мондай англис тилдүү блогерлер аябай көп, анан аябай таасирдүү, мындай дүйнө жүзүндө таасири чоң, аудиториясы аябай чоң блогерлер бар да. Ошондуктан анан биз билебиз, Америка болсун, негизи Европа болсун, эң негизги илимдин тили кылып бул англис тилин азыр орток бир тил кылып койгондуктан баардык ошол эле илимий изилдөөлөр болсун, жанагы дипломдук диссертация иштери болсун, ар кандай ачылыштар болсун, илимий ачылыштар болсун, баардыгы англис тилинде болот да. Ошондуктан бизге келип аткан мындай статистикалар башкалар болсун, алар да көбүнчө ошол батыш тараптан кылынгандыктан, батыш өлкөлөр тарабынан кылынгандыктан англис тилинде келет, анан которулат да орус тилине же кыргыз тилине. Англис тилин билсеңер, албетте бул нерселер оңой болуп калат. Каалагандай көрүп, балким кээ бир учурда бурмаланып берилип аткан маалыматты өзүнүн булагынан алып түзө алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз негизи мындай бош учурда китеп окуп калабыз да. Анан кийин өзүбүздүн деңгээлге жараша, эгерде кыргыз тилинде которулса, кыргызча окуйбуз. Эгер ал кыргыз тилинде жок болуп калса, орус тилинде издегенге аракет кылып, орус тилинде окуйбуз. Бирок ошол жазуулардын автору бул англис тилинде жазылган болуп калат да. Анан өзүңүздүн тажрыйбаңызда бир эне тилинде ошол китепти окуп көрүп, мындай рахат алган учуруңуз болобу? Ошол эле англис тилинде окуп китептерди. Ооба, албетте болот. Мисалы үчүн менде деген өзүмдүн тажрыйбамды айта турган болсок, негизи өзүнүн эне тилинде окуганда мааниси тереңирээк берилет да. Кээ бир учурда котормодо кээ бир нерселер таамай жетпей калышы мүмкүн. Ошол учурда англис тилинде окуганда чын эле ошондой нерсе болот. Мындай. Анан кээде мисалы үчүн мындай болот да. Кээде англис тилинде окуйсуң, бир нерсени аябай жакшы түшүнүп, ошол маанисин чыгарасың. Элесиңде сен орусча окугандай эле болуп каласың да. Же кыргызча эле окуп бир нерсени бул кайсы тилде жазылды эле деген учурлар болгон. Ошондуктан айтат элем, бара-бара башында баягы китеп окуганда оор болот, түшүнгөн оор болот, маанисин алып чыккан оор болот. Ар бир көп сөздөрдү билбей калышы мүмкүн, которуп отуруп убакыт көп кетет, бирок бара-бара ошону көндүргөндөн кийин адамга мындай жеңил абал келет да, мындай кыйналбай эле окуп кете берет. Кээде орус тилинде деле болот го, мисалы үчүн
бардык сөздөрдү билбейсиң, бирок контекстке жараша маанисин алып чыгып кете бересиң, атайын которуп да отурбайсың да. Ошондой абал жаралат. Кайра эми сиздердин иримге келели. Негизи эле ошо сиздердин сүйлөмүңүздүн арасында онлайн, офлайн деп калдыңыз го. Ошонун мындай тажрыйба түрүндө кайсынысы мындай эффективдүүрөөк? Анткени онлайн окугандар бар, офлайн окугандар бар. Онлайн окугандыкы бир аз мага мындай баары бир мындай бетме бет жолукпагандан кийин бир аз алсызырактай сезиле берет да. Туура. Бул жагынан алып караганда офлайн форматы жакшы, эффективдүүрөөк, анткени адам деген болгон эмоциясын чыгара алат да, адамдарга берип атканда аларды да интерактив кыла алат. Интерактив деген ошо кайра эле аларды аракетке келтире алат. Мисалы мен аны суразам, ал жооп берет, кайра ушинтип баарлашып, анан көбүнчө бизде офлайн сабактарда интерактивдүү өтүлөт. Сабактар мисалы мугалим эле сүйлөй бербейт, студенттер да жооп берип өздөрүнүн ойлорун айтып, дискуссиялар болуп, агай андай эмес, мындай деп өзүнүн ойлорун айткан учурлар болот. Ошол аябай кызыктуу өтөт да. Анан ачылат адамчы. Кээ бир адамдар бар, мындай тартынган адам бар да. Аларды онлайнда ача албайсың. Алар керек болсо онлайнда видеосун да жандырбайт да. Ошол себептен бул жагынан алып караганда офлайн эффективдүүрөөк. Анан албетте офлайн эле дегенде онлайндагы эффекти бар. Эмне себептен эми плюс жактарын айта турган болсок, мисалы онлайнда сен үйүңдө эле отуруп туруп убактын кетирбей эле бир учурда кирип сабак окуганга мүмкүн. Анан ошол эле учурда онлайндан дагы жакшы кабыл алган адамдар көп экен да. Биз өзүбүздүн азыр практикабызда көрүп атабыз. Онлайнда окуганда деле ошол эле эффект болот. Ошол эле сабак ошондой өтүлөт. Болгону бир аз эмоция анчалык деңгээлде берилбесе деле ошого жакыныраак болот. Анан убакты жагынан аябай үнөмдүү болгондуктан көпчүлүгү азыр онлайнга өтө баштады да. Анан сүйлөмөңүздүн арасында интерактивдүү деп калдыңыз да. Анан сиздердин иримде кандай бир өзгөчөлүктөр бар? Балким ойнотосуздарбы, же бири-бири менен байланыштырасыздарбы, же ошол эле экранда бир фильмдин бир эпизодун угузуп, анан тажрыйба түрүндө кылдыртасыздарбы? Биз сабактарыбыздын форматы негизи 45-ке 45 деп койгонбуз. Бул эмне? Адатта сабактар 1,5 саат болсо, аны бир эле мугалим берет, бир эле аудиторияда, анан бир эле мисалы грамматика болсо грамматиканы толук берет да. Биз ошол нерсени изилдеп көрүп, адамдарга кандай бериш керек деген жеңил ыкмасын карап, форматыбызды бир аз өзгөрткөнбүз. 45 мүнөт бир мугалим берет грамматиканы. Анан 45 мүнөт практика деп коебуз, же listening деп коебуз, аралаш. Ошону башка мугалим берет да. Сабактар учурунда бизде ойнотулат. Албетте оюн болот. Эми күндө эле ойното албайсың. Анан жаш куракка да карайсың да. Кээде чоң адамдар эле ойнотуп атсаң кызыктай болот да. Көбүнчө жаш балдарды, орто жаштагы балдарды ойнотобуз, ойнотуп, ар кандай бири-бири менен жарыш кылабыз. Ал эми чоң адамдарга көбүнчө андай нерсе көп жага бербегендиктен, же ыңгайсыздык жараткандыктан аларга көп колдоно бербейбиз. Негизи биздин методика боюнча айта турган болсок, бул коммуникативдүү методиканы колдонобуз. Мугалим азыраак сүйлөйт, ошол эле кезде студент көбүрөөк аракетке умтулат да, өзү сүйлөп көбүрөөк ачылгангачы. Мисалы адатта мугалим чыгып туруп эле теманы түшүндүрүп койсо, мондай болот деп. Биздин учурда биз түшүндүрөбүз, бирок түшүндүрүп атканда ушундай суроолорду берип, кайра өздөрүнөн чыгарабыз да. Мондайды кантип айтабыз деген адам ойлоно баштайт да. Ойлонуп, анан ошонун негизинде баягы алган жообу көбүрөөк эсте сакталат. Экинчи мүнөтүбүз, мисалы грамматиканы бир агай берет деп атпайбызбы? Listeningди угуу жөндөмү башка экинчи агай берет, мугалим берет. Эки башка аудиторияда. Бул учурда 45 мүнөттө адам тажабайт экен да. Адамдын концентрациясын да алып карай турган болсок, бир 20 мүнөттүн тегерегинде, же 15 мүнөттүн тегерегинде адам бир нерсеге фокус коюп, карап, көңүл бура алат экен. Андан кийин мындай фокусу чачырай баштайт да. Көп кабыл алуусу начарлай баштайт. Ошонун негизинде биз 45 мүнөттөн аудиторияны алмаштырабыз. Башка агай бергенде атмосфера жаңылана түшөт, сабактын багыты да өзгөрөт. Анан listeningге киргенде алар не кылат? Видеолорду көрөт, видеолорду угуп, анан ошого кайра жооп берип, ошонун үстүндө талкуу болуп, сөздөрдү жаттап, айтор ушундай интерактивдер болот. Чет тилдерди үйрөнүүдө Борбор калабызда көптөгөн иримдер бар да. Ошол эле англис тилин үйрөнөм деген бир 100гө жакын филиал болсо керек да Бишкектечи. Анан сиздердики башка ошондой чет тилдерин үйрөнүүчү окуу борборунан кандай айырмалар бар сиздерде? Эң эле биринчи айырмасын айтат элем, бул кыргыз тилине берилет. Кыргыз тилинде бизде учурда бир канча тил борборлору бар. Алардын эффективдүүлүгү канчалык деңгээлде болуп атат билбейм. Бирок биз ошо кыргыз тили аркылуу мындай кыргыз тилин бир чети эме кылып көтөрүп,
экинчи чети ошо кыргыз тилдүү адамдарга жеңил болсун деп ошол тармагында окутуп атабыз. Экинчи өзгөчөлүгүбүз бул форматында. Азыркы айтып бергендей эле 45-ке 45 деп айтпадымбы? Бул форматтагы мындай 1-2 тил окутуу борборлорунда бар экен, угуп калдым. Ал эми көбүнчөсүндө андай эмес да. Ошол себептен бул дагы өзүнүн эффективдүүлүгүн көрсөтүп атат албетте. Дагы үчүнчү айырмачылыгыбыз эмне? Үчүнчү айырмачылыгыбыз балким биз мындай соц тармактардан чыгып өзүбүздүн мындай эксперттүүлүгүбүздү көрсөтүп атканыбызда да. Көпчүлүк курстар бар. Реклама иретинде эле көбүнчө видеолор чыгарып берет, бирок эмнени үйрөтөт экен деген суроо келет да, биринчи ишенич келиш керек да. Ошол ишеничти бере албайт да. Ошол багытта эми албетте бул биздин өзгөчөлүк деген, бирок биз ошого аракет кылабыз. Мындай бардыгы прозрачный деп коет го, ачык айкын болуп, биз кандай сабак өтүп атканыбыз, кантип эмнелерди үйрөтүп атканыбыз, биздин деңгээл кандай экенин көрсөтүш үчүн ошондой соц тармактарга видеолорду байма-бай жүктөп турабыз. Бул биздин өзгөчөлүк деп ишенем. Азыр ушул видеону көргөндөн кийин сиздерге жазылайын, катталайын, же болбосо менин неберем же менин балам окуса экен дейт да. Анын акысы канча болот, ошону сурайлы деп атабыз. Ошол менен эле кошумча эми кээ бир ар кандай учурлар болот, мүмкүнчүлүгү чектелгендер болушу мүмкүн, же болбосо жанагындай акыны төлөй албагандар болушу мүмкүн. Ошол жаатына дагы каралганбы? Ооба, каралган. Бизде эң эле алгач офлайнда айта турган болсом, офлайн форматта эгер окуйм десе, анда 3600 болот. Бир айга биз 20 сабак өтөбүз. Жана өзгөчөлүк дегенде ушул жерде да айтып кетсем болот. Кээ бир курстарда 3 же 4 жолу өтсө бир жумада, кээ бирлери 5 жолу өтөт. Ошо 5 жолу өткөндөрдүн арасында биз дагы барбыз. Күн сайын өтөбүз 1,5 сааттан. Бул деген адамды мындай ошол темпти жоготпойт да, динамиканы жоготпой, окуганга шарт өзүп берет. Жумасына 5 жолу окуп, бир айда 4 жума окуганда 20 сабак өтүлөт да. Анан ошол 3600 болот, ичинде китеп дагы бар. Ал эми онлайн окуйм десе, онлайнга 2000 сом болот. Ал жумасына 3 эле жолу болот. Кечки убактарда көбүнчө коебуз. Анан индивидуалдуу дегенде эми бизге кайрылса, биз айтып беребиз, алардын деңгээлине жараша дагы баа өзгөрөт да. Кээ бирлери башталгыч деңгээл болот, кээ бирлери ортоңку деңгээл болот, аларга жараша кетет. Анан шарттары боюнча айта турган болсом, албетте кээ бирлердин шарты болбойт, кээ бирлери мүмкүнчүлүгү болбойт, же үйүндө бир учурда бизде кээде курсубузда бир үй бүлөдөн 2 адам окуйт да. Андайларга биз сөзсүз скидка кылып беребиз. Скидка кылып беребиз да, арзандатып беребиз. Экинчиден бизде ушундай да болгон, мындай мүмкүнчүлүгү чектелген дагы болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген майып кишилер дагы окуйбуз деп каалоосун айтканда, биз бекер да окутканга даяр элек да, андайлардычы. Ошондуктан айтат элем, келе берсин коркпой. Анан көпчүлүк курстарда мындай төлөмдү башында төлөйт да. Киргенде эле сразу бериш керек. Жок, бизде деген башында төлөйт, бирок кандай шарт менен 2ге бөлүп төлөө шарты менен да төлөсө болот. Кээ бирлери башында берип койсо болот, кээ бирлери жарымын башында берип, жарымын 2 жумадан кийин берсе болот, айдын жарымында. Бул деген ага кичине мүмкүнчүлүк берет, акча тапканга, башка алаганга. Андан дагы сырткары пробный сабактар бар. Эгерде ишенбей, ой кандай экен, акчам күйүп кетпейби, жөн эле жазылып алып бербейби дегенде, пробный сабактарга келип, бир күн көрүп, анан ынанса болот да. Бул меники же меники эмес экен, жакты жакпады деген ойго ошондон кийин чечим кылса болот. Мисалы окуучуну айталыбы же студент айталыбы, ошол эле мектептин системасындагы эле англис тили менен калып калган, же болбосо университетте деле ошол 4 жылдын деңгээли менен эле калган да. Анан ошол барып сиздердин курска жазылам десе, деги эле ошо сиздердин англис тилди үйрөнүү курсу канча айдан канча айга чейин созулушу мүмкүн? Орто эсепте, эгерде башталгыч деңгээл болсо, 3 айдан 6 айга чейин окуза, жакшы эле деңгээлге чыгып калат. Аракет кылуунун натыйжасында, албетте. 3 ай дегенибиз, бул 3 айда деген болжолу 1,5 деңгээл өтөт. Ошо 1,5 деңгээлдин ичинде адам деген грамматиканын эң базовый темаларын, андан сырткары сөздөрдү, керектүү сөздөрдү, күнүмдүк колдонуучу сөздөрдү үйрөнүп калат да. 3 айдан кийин да улантса болот, 6 айдан кийин да улантса болот. Bir жыл окуза деле болот. Бул өзүнө көз каранды. Ошол эле студенттердин, ошол эле окуучулардын же болбосо студент куракты басып өтүп 35-40 жаштагы адамдардын деле болуп калышы мүмкүн да. Алардын дагы бир деңгээлине жараша бөлөсүзөрбү?
Негизи деңгээл боюнча бөлгөндө биз ооба деңгээл боюнча бөлөбүз. Албетте башталгыч деңгээл, анан орто деңгээл, улантуучу деңгээл болуп бөлүнөт. Бирок жаш деңгээлге караганда алга дагы көңүл бурулат. Мисалы көбүнчө биз ачып атканда башталгыч деңгээлдегилерге жарыя кылабыз да, ачабыз. Анан ошол башталгыч деңгээлдер 2 ай окуп, кийинки улантуучу pre-intermediate деңгээлине, андан кийин intermediate деңгээлине өздөрү улантып кете берет да. Жаш курагына келе турган болсок, ошол жана башында айтып өткөндөй 15 жаштан өйдө бир группа кылып алабыз. Алар дагы ошол деңгээлине жараша бөлүнүп кетет группаларга. Бул маекти көргөндөн кийин, бул интервьюну көргөндөн кийин, мен ушул силердин ийримиңер тууралуу кененирээк маалымат билгибиз келет. Социалдык тармакта кандай деп аталасыздар деген да суроолор болушу мүмкүн да. Социалдык тармактарда биздин аталышыбыз Phenomen Study деп аталат. Phenomen дегенде бул F менен жазылбайт, балким PH менен жазылат. Phenomen Study деп кирсеңер, ошол жакта биздин социалдык тармактар бар. Бул Instagramда жана ошондой эле English with Phenomen деп TikTokто да барбыз. Учурда бирок TikTok бир аз жакшы жабылып калып иштебей аткан себептен ал жактар активдүүлүк аз. Андан сырткары учурда дагы YouTube ачайын деп атабыз. Эми ал да жарыяланат. Эң негизги орчундуу мындай актуалдуу маалыматтардын баардыгын ошол Instagramда жүктөп турабыз. Стористерден көрсөңөрдөр болот. Анан байланышуу үчүн ошол Стористерден Instagram баракчабызда номер телефондорубуз баардыгы бар. Тил үйрөтүүдө канчалаган окуучуларды окута алдыңыз? Анын арасында балким ийгилик жараткан адамдар да болушу мүмкүн да. Ошолор тууралуу кененирээк токтолсоңуз. Анан сиздин аркаңызда ушул тил жаатында сиздин методикаңызды улантып кетүүчү шакирттериңиз барбы? Жакшы суроо болду. Негизи мен өзүм студент кезимден баштап эле окутуп баштагам. 2-курстан баштап, мен 1-курстар келгенде кыйналбасын деп бекер окутуп, үйрөтүп баштагам. Ошондо эле уже мындай тажрыйба жыйнап баштагам да. 3-курста дагы 1-курста үйрөткөм, 4-курста мындай уже курстарга барып, жазылып, курстардан иштеп баштагам да. Жалпы санын билбейм, так. Анткени мен деген 4-курста курстарда иштегем, андан кийин бир өзүнчө да бир жеке мекемеде иштегем, андан сырткары колледжде иштегем, университетте, анан IT тармагындагы IT академиясында иштегем. Жалпы санын билбейм, бирок бир орточо эсеп менен 300-400дөн ашат го. Эми албетте мындай нерсе бар да, 1-айда, 2-айда дагы ошол эле адамдар улантат да. Анан мындай аларды 2-айда кайра эки эсеге көбөйтүп койгон болбойт да. Бир жылда 3 группа алсаң, 3 группада 20 адам болсо 60 студент бүтүрөсүң. Же андан көбүрөөк 100 барат. Ошентип отуруп мен 3 жылдан бери профессионалдуу деңгээлде ушул билим берүү тармагында иштеп келип атам. Демек, жалпы орто эсепте бир 300 адам деп айта алам. Албетте курска келгенде орточо 3 ай окуйт деп атпаймынбы? Демек 3 айда бир алмашканда бир 50-50дөн болгондо жалпы эсепте 150 бир 400 тегерек экен да. Ошондо 400 студентти окутупмун деп айта алам. Алардын арасында ийгилик жараткандар бар. Учурда мектептерде иштеп аткандар бар, кээ бирлери мугалим болуп, анан кээ бирлери Америкага, Англияга кеткендери бар, чет өлкөлөргө барып иштеп аткандары бар. Мен сүйүнгөм, кээ бир студенттерим мага ошол эле кайра мугалим болуп, башка London School же дагы кээ бир жеке мектептерге барып иштеп калгандарын угупчу, англис тил багытында, англис тил мугалим болуп иштегенде деп мындай сүйүнүп койгом да. Ошондой жыйынтыктар бар. Англис тилин үйрөнүүдө, англис тилдүү адамдардан үйрөнгөн эффективдүү дегенге сиздин тажрыйба түрүндө кандай айтып бере аласыз? Анткени сиз кыргыз менен кыргыз сүйлөшө келип, кээ бир нерселерди түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошол учурларда кыргыз тилдүү мугалим кыргызча түшүндүрүп, кээ бир нерселерин өздөштүрүүгө жардам берген болушу мүмкүн да. Бул суроого жооп бере турган болсом, негизи мындай, жаңы грамматиканы үйрөнүп атканда өзүңдүн эне тилиңди жакшы түшүндүргөн, жакшы билген адам үйрөтүш керек да. Анткени жаңы үйрөнүп атканда грамматикадагы кээ бир тонкостьтерди жакшы түшүнбөй калышы мүмкүнсүң. Жалпы түшүнө бересиң, мындай сүйлөгөндө бат кетиши мүмкүн, бирок кээ бир нерселерди түшүнбөй каласың дагы оор болот. Анан көпчүлүк адамдар өзү башка тилди үйрөнүп көрбөгөн такыр өмүрүндө. Чүй дегенде эле, мисалы, англис тилин үйрөнсө же араб тилин үйрөнсө, бир аз түшүнбөй баштаганда кысылып кетет да, анан таштап коет да, ошол жагы да бар. Анан мен өзүм көп полиглотторду да угам. Алардын кеңеши боюнча негизи менин эле оюм да, азыркы эле ой.
бул өзүңдүн эне тилиңди билген адам башталгыч деңгээлде, жок дегенде 1 ай 2 ай окутуш керек. Андан кийин бир өз алдынча болуп кичине сүйлөп калганда, түшүнүп калганда native speaker ошол американецтер болсун, англичандар болсун окутса, анын speaking жакшырат да, сүйлөө жаатычы. Биздин учурда бизде кыргыздар эле берет, бирок планыбызда бар. Максаттарыбыз ошол native speakerлерди өзүбүзгө жалдап, жок дегенде жумасына 1-2 жолу speaking, talking club'тарды кылып, алардын дагы ошондой англис тилдүү бир атмосферага киргизип, окутайын деген ниеттер бар. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жашоодо эң жакшы белек бул адамдарга адам убактысын бөлүү дейт. Сиз дагы ошол убактыңызды таап келип берип атканыңызга. Анан эфирибиздин аягында бир эркин микрофон кылалы. Балким жаңы өспүрүмдөргө, ошол эле мектеп учурундагы студенттерге бир мотивация берүүчү бир сөзүңүздү айта кетсеңиз тил билүүдөгү. Негизи тилди үйрөнгөндө биз көбүнчө мындай тилдик барьерлер болот. Мен кыла албайм, мен эс тутум начар деп өзүбүзгө жемелеген учурларыбыз көп болот. Ошондуктан өзүңөргө ишеничти мындай бекем кылып, жок мен кыла алам депчи аракет кылып, анан 1 жолу 2 жолу окшошпой калса эле таштап койбостон дагы көбүрөөк аракет кылып көрүш керек. Албетте тилди үйрөнгөндө өзгөчө, тилди үйрөнгөндө сабыр дагы керек болот. Бардыгы оңой болуп кетпейт. Ошондуктан бир 2-3 ай жакшылап окуп, андан кийин дагы 4 ай, 5 ай дагы сабыр кылсаңар, анан ачыласыңар да. Бул жана спорт сыяктуу эле экинчи дыхание деп коет го, экинчи бир дем алууңар ачылгандан кийин анан ар жагы жеңил болуп кетет. Учурда эмне үчүн орус тилин үйрөнбөйсүң, эмне үчүн корей тилин же кытай тилин дегенде, англис тили бул дүйнөлүк орток тил болуп, кайсыл гана жерге барба англис тили менен түшүнүктүү болот. Ошол себептен англис тили көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Жеңил дагы, структура жагынан аябай жеңил. Чынын айтайын, эгерде мен бул тармакта мындай бул суроодо талаша турган адам болсо, анда келсин, сөзсүз мен түшүндүрүп берем, эмне үчүн жеңил экенин далилдеп да берем. Убакыт да азыраак кетет. Ошондуктан англис тилин мындай бир туруп, бир белди бууп, 2-3 ай аракет кылып, кичине кыйналып, үйрөнүп, анан ары карай өзүңөрдүн максатыңарга карай кетсеңер, буюрса өмүр бою өкүнбөйсүңөр деген ой бар да. Көпчүлүк орто жаштан өтүп калгандар өкүнө берет, мен ушу жаш кезимде окуп албаппын депчи. Анткени мени көрүп, сен англис тилин билет экенсиң, араб тилин билет экенсиң, тил тилди билет экенсиң деп мага суктанып, анан ошол эле учурда өкүнүч болот да алардачы. Мен да ошол жаш кезимде мүмкүнчүлүк болгон окубай койгом да депчи. Демек бул өкүнүч адамда өмүр бою болот экен да. Ошондуктан ошол өкүнүч адамды мындай окуп аткандагы дисциплинаны кармап, анан азап чекет да. Ошол азапка караганда адамдын кылбай коюп, анан өкүнгөн азабы күчтүүрөөк болот экен да. Андыктан биринчи азапты тандаган жакшыраак. Сизден Алла ыраазы болсун. Кудай буйрса, жакынкы күндөрү, жакынкы айлар, жакынкы жылдар ушул Байман мырза мектеп ачыптыр, университет ачыптыр. Ушул тил жаатында методикасы боюнча бир борбордук ажада биринчи орунда турган жаңы бир ыкманы ойлоп таптыр деген жаңылыктарды күтөлү. Сизден Алла ыраазы болсун. Рахмат, чакырганыңыздарга рахмат, ой тилектериңизге баарына рахмат.